Жапаров менен Эрдоган Кыргыз-Тажик чегарасындагы каргашаны талкуулашты. Next TV телеканалынын директору 3 жылга соттолду. Диний экстремисттик материалдарды жайылтууга шектелген жаран кармалды. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда айтмакчы программасы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Түркиянын президенти Режип Тайип Эрдоган Кыргыз-Тажик чегарасындагы каргашаны талкуулашты. Алар АКШнын Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясынын алкагында 20 сентябрда жолугушканын президенттин сайтына жарыяланды. Сүйлөшүү учурунда Садыр Жапаров Тажик тарап Кыргызстандын аймагындагы чегара жана жарандык объектилерге калктуу конуштарга чыккынчылык менен кол салганын белгиледи. Кагылышуу Кыргызстандын аймагында болгонун билдирди. Режип Тайип Эрдоган Садыр Жапаровга чегарада адамдар курман болгонуна байланыштуу көңүл айтты. Эки өлкө лидерлери өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча жигердүү кызматташууну улантууну макулдашты. Бишкектин 1 райондук соту Next TV телеканалынын директору Таалайбек Дүйшенбиевди күнөөлүү деп таап 3 жылдык жаза мөөнөтүн чыгарган чечим чыгарды. Өкүм бүгүн 21 сентябрдагы отурумда угузулуп, Дүйшенбиев сот залынан бошотулду. Улуттук аралыкастыкты козутуу болгон эмес, айыптоочу коюп жаткан айыбын сотто далилдей алган жок. Далил 7 ай мурун жок болсо, азыр да жок. Айыптоочу кайсы улуттун ортосунда кастык козутканын да кайта алган жок, деди Дүйшенбиев Азаттык радиосуна. 5 сентябрдагы соттук жараянда мамлекеттик айыптоочу аны 7 жылга эркинен ажыратууну суранган жана күнөөсү далилденгенин билдирген. Дүйшенбиевдин адвокаттары өкүмгө макул эместигин билдирип, сөзсүз апелляциялык арыз берилерин айтышты. Диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын тыюу салынган материалдарын тараткан аккаунттун ээси кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, Новосибирск-Ош авиакаттамы менен учуп келген ЖМП аттуу кыргыз жараны Кыргызстандын аймагына кирип келе жатканда Ош шаарынын аэропортунан кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин 332 беренесинин 1 бөлүгүндө экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратуу каралган кылмыштын негизинде кылмыш иши козголду. Тиешелүү теологиялык экспертизанын жыйынтыгында аккаунт аркылуу жарыяланган материалдарда диний экстремисттик уюмдун символдору, экстремисттик чакырыктар табылган. Учурда кармалган жаран Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө абагынын убактылуу кармоо жайына камалды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биз ондун социалдык тармактардагы баракчаларынан окуй аласыздар.